Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалы актуалдуу маек берүүсү менен өз көрсөтүүлөрүн улантат. Бүгүн бизде студияда конокубуз Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы ыйгар мукуттуу өкүлү генерал-майор Алимбаев Абдыкарим Карбекович. Саламатсызбы, Абдыкарим Карбекович? Саламатсыздарбы. Бүгүнкү сиз менен болгон маек 2021 жылдын 14-17 сентябрындагы чек арада орун алган окуялардын ошо бир жыл соңунда бир жылдыгында болуп атат. Бүгүн ошолго байланыштуу сиз менен ошол жалаң ошол чек ара маселелерине байланышкан маселелер менен маек курмакчыбыз да. Анда эмесе ошол эң алгачкы эле ошол суроом бүгүн элибиздин ошол жүрөгүндө жүрөк түпкүрүндө өтө көйгөй болуп турган маселе чек арадагы абал кандай? Ушул туурасында баштасак да, мына кече эле сиз маалымат каражаттарында көрүп билип калдык. Сиз кошуна мамлекет өкүлдөрү менен жолугуштуңуз. Буга чейин дагы жолугушуулар болуп кеткен болуп атты. Андан сырткары дагы ушу мамлекеттик деңгээлде дагы жолугушуулар болуп атты. Ушу мына сиздин жолугушуу туурасында бүгүнкү күндөгү абал кандай? Анан ошо жолугушууларда эмнелер жөнүндө сөз болуп атат? Кандай маселелер чечилип атат? Натыйжасы кандай болуп атат? Ушу айтып берсеңиз. Рахмат. Мына 2022 жылдын сентябрындагы жаңжалдан бүгүн толугу менен бир жыл болуп калыптыр. Албетте убакыт өтө берет экен. Бул мен азыр көз алдымда турат. Бул бир 2-3 күн мурун болгондой эле болуп сезилип турат. Ошол күндөгү бүт окуялар, ошол күндөгү чек арага жайгашкан элдердин кыйналгандарын, аскер кызматкерлерин ошол жерде жерин, элин сактайм деп бир батырларча бир күрөшкөндүгүн баары мен көз алдымда турат. Анткени мен ошол күндөрү дагы бир жума мен чек арадан ошо күч түзүмдөрү менен бирдикте, аскер кызматкерлери менен бирдикте ошол чек арада жүрүп калганбыз. Ошондуктан мына убакыттын тез өткөндүгүн мен азыр дагы бир сезип турам. Мына бир жылдык мына бүгүн 14 сентябрь толугу менен бир жыл болуптур да. Бирок мен дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Биринчи кезектеги ошол жерде биздин аскер кызматкерлерибиз коркпостон өзүнүн чынында эрдиктерин көрсөткөндүгү. Биз башка жерге, башка өлкөнүн жерине биз киргенибиз жок. Биз өз элибизди, өз жерибизди сактап калуу максатында гана биз күрөштүк да. Ошол жердеги мен ыраазычылыгымды билдирип кетемин ошол чек арага жакын жайгашкан айылдардагы элдерге, аялдарга, ошол жерде батырларча туруп, ошол жерде биз бул жерден эч качан кетпейбиз, эмне болсо да согушсак дагы аягына чейин турабыз деген аялдардын кыйкырыгына, жаш балдардын кыйкырыктары бул бүт баарына мындайча айтканда дем берди, күч берди. Ошондуктан баарыбыз жалпы ошол жерде уюшуп өзүбүздүн жерибизди, элибизди сактап калдык деп айтсак болот. Бирок тилекке каршы биз ал жерде бир канча өзүбүздүн эр жигиттер, эр азаматтарыбызды жоготуп алдык. Мына бүгүнкү күндө бир жыл өтүп, биз мына Баткен шаарында азыр ошол биздин 2021 жылы, 2022 жылы чек арадагы жаңжалдагы күрөшкөн, мекеним деп күрөшкөн эр азаматтарына эстелик куруп, мына эртеге алардын жакын туугандарын, ата-энелерин, үй бүлөлөрүн чакырып, ошондой бир эскерүү иш-чара өткөрүп жатабыз. Бирок албетте мунун баарын эскериш ар бир адамга оор. Себеби өзгөчө жакындарын жоготкон адамдарга оор. Өз үйлөрүн күйдүрүп, талкалатып, өмүр бою топтоп келген буюмдарын жоготуп алыш бир пасыры бул ар бир адамга оор деп койсок. Ошол күндөн баштап биз иштеп баштадык. Калыбына келтирүү боюнча биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы чыккан, калыбына келтирүү боюнча ошол багытта биз жумуштарды алып барып, мына азыр баарыңыздар билесиздер, 417 үйдү заманбап кылып, кирпичтен капиталдуу жумуштары менен бүтүрүп, бүгүнкү күндө толук элге өткөрүп бердик. Андан тышкары мына
генералдык пландын негизинде 2 айылды калыбына келтирдик. Бул Баткен районунда Капчыгай жана Достук айылдары. Бүгүнкү күндө дагы бир жумалык жумушу бар. Толугу менен, жалпысына толугу менен айылдар бүткөн. Бүт шарттуу кылып таза суусунан бери жарыктыктар менен, асфальт жолдору менен, тротуар менен, заборлору менен куруп бердик. Буну баары биз чоң ыраазычылыгыбызды мен өзүмдүн атыман жана Баткен областынын тургундарынын атынан биздин президентибизге, министр кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичке жана генерал-лейтенант Ташиевке бүт эле ушул бизге жардам берип жаткан министрлерге дагы чоң ыраазычылыгымды айтып кетем. Чегараны бүгүнкү күндө чегарада тынчтыкты сактап калуу, жаңжалдарга жол бербөө бул бир тараптуу жумуш эмес. Мына эки чоң жаңжалдан кийин биз өзүнчө тыянак чыгардык. Бүгүнкү күндө эки тараптуу максатыбыз, көз карашыбыз, оюбуз, пикирибиз бир келсе, ошондо гана тынчтык сакталат. Анткени бир тараптуу биз тынчтыкты сактап, экинчи тарап каалабаса, бул тынчтык болбойт. Ошондуктан биз коңшу өлкө тарап менен дагы биз кошулуп, биздин оюбуз, максатыбыз тынчтык болсо, ошондо гана тынчтык сакталат да. Ошондуктан азыр ушул багытта биз атайын комиссия түзүлгөн. Былтыр келип УКМКнын башчысы генерал-лейтенант Ташиев келип, өзүнүн коллегасы менен Тажикстан тараптан УКМКнын башчысы генерал-полковник Ятимов менен ушундай бир атайын иштөө тобун түзүп кеткен. Аны башкарабыз Баткен областынын губернатору мен, Сагдуу областынын губернатору Ражабай Ахмадзада. Биз күч структуралары менен бирдикте бүгүнкү күндө ошол жумушту бир жылдын ичинде тынымсыз жолугушуп чегараларда биз ушул жумуштарды аткарып, ошондуктан бир кандайдыр бир жаңжалга, чоң жаңжалга жол бергенибиз жок деп бүгүнкү күндө айта алабыз да. Ошондуктан кечээ күнү биз тажик тарап менен жолугушуу өткөрдүк. Жолугушууда ушул бир жылдын ичиндеги болгон инциденттерди дагы бир ирет карап чыктык. Эмне себептен чыгып жатат? Ошону менен бирге ошол инцидентти жоюу жолун, алдын алуу иштерин кантип биз уюштурушубуз керек. Ушул жөнүндө негизги сөздөр болду. Жана жаңы дайындалган мына чегара башкармалыгынын башчысын, Лелек районунун акимин, ал тараптан дагы чегара башкармалыгынын башчысы жаңы киши дайындалган экен. Бири-бирибизге тааныштырып, ушул жерге тезирээк киришип, мына тынчтыкты сактап калуу биздин жалпы максатыбыз, жалпы тапшырмабыз деп туруп, кечээ күнү ушул нерселер боюнча сөздөр болду. Ошондуктан биздин чегарабызда албетте тынчтык болсун. Мындай окуя, мындай жаңжал эч качан болбосун. Биз жөнөкөй провокацияга алдырбашыбыз керек. Жөнөкөй үчүнчү күчтөр келип, ачык эле бул сөздү айтып койгум келет. Ар кандай күчтөр келип туруп бул жерде андай кылыш керек, мындай кылыш керек, силер патриотсуңар, мындай жолго баргыла деген сөздөргө биз эч качан барбашыбыз керек. Биздин бүгүнкү оюбуз албетте биринчи кезекте чегараны, ошол менен бирге чегарада жашоодо тынчтыкты сактап калуу менен бүт маселени чечүү. Биздин элдерибиз дагы түшүнөт. Бул биринчи кезекте биз тарап, кыргыз тарап бүт маселени дипломатиялык тынчтык түрүндө чечүүгө биз даярбыз. Ошондуктан мен ойлоймун, коңшу өлкө тарап менен дагы ой пикирибиз, максатыбыз, көз карашыбыз бир болсо бүгүнкү күндө ошондой биздин чегарабызда тынчтык дагы болот, өнүгүү дагы болот, чегара дагы чечилет деп эсептеп кетемин. Кошуна тараптар менен эми мына сиз жолугушуп атасыз. Алардын ою кандай болуп атат? Алар кандай ойдо? Ушул бизде биргеликте ортодо ушундай маселени чечели деген аларда ойлору кандай? Карама-каршылыктар жокпу? Ушулар боюнча айтсаңыз. Албетте жолугушууда ар кандай сөздөр болот. Бул жерде бир тараптуу бирөөнү күнөөлөш дагы кыйын. Жөнөкөй кичинекей жаңжалдан, үй тиричилик деңгээлдеги жаңжалдан бир чоң жаңжалга мындай өсүп кетиши ыктымал да бүгүнкү күндөчү. Мына биз анализ карап көрсөк, кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжалдар бул 2014 жылдан башталган да.
ал убакта мен чек ара кызматында иштеп жүрүп, ар бир ошол жаңжалга катышып, ушул Баткен областына жүрүп калганмын. Ошондо биринчи болуп Баткен районундагы Аксай айылындагы Кожожар жеринде бири-бири менен таш ыргытуудан башталган. Ошондо биз күч түзүмдөрү маалымат берген, ошол эки элдин ичинде жанагы топтолгон бири-бирине таш ыргытып атканда жөнөкөй охотничий оружияларды көрдүк депчи. Ошондо биз баарыбыз таң калганбыз. Охотничий оружиялар менен жүрүшөт. Эл уже бири-бирине охотничий оружиялар менен ок атыш баштады деп биринчи 2014-жылы ушундай талкууга алынган. Карасаңыз, ошол 10 жылдын ичинде эмнеге өсүп кетти? Бул чоң бир жаңжалга, оор техникалар менен бири-бириз менен согушканга, мисалы мынал авиация менен, мисалы ошондой дагы мына 2021-жылы билесиздер, вертолеттор дагы учкан коңшу өлкө тараптан, мисалы ошондойго чейин жетип калды дегени. Бул албетте биз мындайга жол бербешибиз керек эле. Бул эмнеден болот? Мен азыркы айтып атканым, эки өлкөнүн ой пикири, максаты бир болсо, мисалы үчүн жаңжал токтойт дегенчи. Анда жөнөкөй эл охотничий ружье менен башталып кетип жүрүп, биз бири-бирибизди колдоп жатып, то есть өз тарабыбыз мененчи, бир тараптуу болуп бири-бирибизди күнөөлөп жатып, мисалы үчүн аябай мына жаңжалдардын пигине чыкканбыз биз 2015-жылы. Ошол жылы аябай жаңжалдын саны көбөйүп кеткен. Ошентип жүрүп бири-бирибизди күнөөлөп, бири-бизди ошол жерлердеги элдер бири-бирине таш ыргытып койсо, же жаңжалды чыгарып койсо, ошол жердеги провокаторлорду колдоп жатып, ушул биз чоң жаңжалга аралаштырып алдык да, ошого жеткирип алдык. Ошондуктан биздин дагы бир жолу айтайын, эгерде оюбуз, максатыбыз, көз карашыбыз чек араны чечүүдө, ынтымакта жашоодо бир болсо, ошондо бүт баары чечилет деп ойлойм. Бул биз ар бир жолугушууда дагы айтып келе жатабыз. Мен азыркы убакта, мына акыркы жылы биргеликте ушул мен айтып аткан маселелердин үстүндө бир тажик тарап менен дагы биргеликте иштеп келдик. Буюрса бир жылдын ичинде мындай бир катуу, мындай көңүл бура турган жаңжалга жеткиргенибиз жок деп айта аламын да. Мына сөзүңүздүн башында калыбына келтирүү иштери жөнүндө айтып кеттиңиз да, Учкай. Мындай тереңирээк, кененирээк айтып берсеңиз, ушул калыбына келтирүү иштери толук бүгүнкү күндө бүттүбү ушул нерсени? Ушул мына азыр айттыңыз 400дөн ашуун үйлөрдү калыбына келтирип жаңыдан куруп келдик депчи. Ушул боюнча айтып берсеңиз, калыбына келтирүү иштери соңуна чыктыбы жокпу ушул боюнча? Дагы эле мен айткым келет, ушул чек арадагы жаңжалдын айыбына болуп жатат да ушунун баарычы. Буну болтурбай койсок деле болот эле. Албетте эки тарап тең бул жерде жабыр тартты. Биз тараптагы, коңшу өлкө тараптагы жабыр тартты. Канча деген биз эр жигиттерибизден айрылдык, алар айрылды, мисалы канча деген мамлекетибизге зыян келтирдик. Биз тараптан келди, ал тараптан келди да, ушинтип биз жанагыдай бир тараптуу бири-бирибизди күнөөлөп жатыпчы. Ошондуктан биринчи кезекте азыр биз биргеликте иштеп, алар менен тынчтыкты сактап калуу максатында биз бүт ишти, жумуштарды биз жасашыбыз керек да, биз улантышыбыз керек. Ошону менен бирге азыркы мына суроолор берип жатасыздар, делимитация, демаркация маселеси, чек араны чечүү маселеси кандай жүрүп жатат. Биз ошол жерде эки өлкөнүн ортосунда атайын комиссия түзүлгөн. Азыр бүгүнкү күндө жумуштарын аябай активдүү жумуштарды жүргүзүп жатышат. Мен ойлойм ошолорго бүт шартты түзүп беришибиз керек. Эгерде жаңжал чыкса, биз только мындайча айтканда артка гана кетебиз да. Алдыга эч качан бир мамлекет дагы кетпейт. Эгерде жаңжал чыкса, эки мамлекетке тең зыян келет. Эки мамлекеттин экономикасына мисалы үчүн удар болот. Ошондуктан биз биргеликте, ошол биргеликте түзүлгөн комиссияга мындай шарт түзүп беришибиз керек. Алар мына бир жылдап иштебей дагы калды, токтоп дагы калган. Азыр мына буйруса мына жаңыланып жакшырып мындай иштеп баштады. Мен ойлоймун, азыр бүт шарт түзүп берип атабыз, тынчтыкты сактап, алар чек араны чечип алса, буйруса өнүгүү да болот, тынчтык дагы болот да. Ошондуктан биринчи кезекте тынчтык, коопсуздук маселе Баткен областында. Анан кийин өнүгүү маселеси болот да. Бул жаңжалдын артында жанагы сиз айтып жаткан калыбына келтирүү иштери бул жүрөт кийинчи. Азыр эки тарап тең ушул жумуштарды жүргүзүп жатат. Ошондуктан биз тараптан мамлекетке биз чоң ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Биздин 2021-жылы биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров Баткен областына 3 ирет келип кетти.
бүт ушул жердеги калыбына келтирүү иштери боюнча өзүнүн жарлыгын чыгарды. Ошону өз көзөмөлүнө алды. Бул жерге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров да бир канча келди. УКМКнын башчысы генерал Ташиев эле Баткен областында эле жүрүп калды мисалы да. Ошондуктан биз чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ушул жетекчилерге ошону менен бирге бул жерде бүт министрлер, ведомстволордун, мамлекеттик органдардын жетекчилери дагы жөн турган жок. Ар бири келип туруп өз багытында жумуштарды жасап жатты да. Ошондуктан биз баарыбыз бир команда болуп, оюбузду, күчүбүздүн баарын Баткенге жумшап атып, буйрулса 417 үйдү, бул дагы аз үй эмес. 417 үйдү толугу менен бүгүнкү күндө заманбап кылып дагы бүт шарты менен ошо биздин элибизге ыңгайлуу кылып туруп салып бердик. 4 үй кайра курулду дагы, реконструкциялоо менен курулуп берди. Жалпысы мындай айтқанда 421 үйдү бүгүн толугу менен биз өз Баткен элибизге жана жабыр тарткандарында ордуна келтирдик деп айтсак болот. Ошону менен бирге 2 айылга бул Баткен районундагы Капчыгай Достук айылын биз толугу менен азыр өзүнчө бир генералдык план менен иштеп чыктык. Бул жерде бүт шарттын түзүп берүү, бүт инфраструктуралары менен бүгүнкү күндө жасап, жакын арада толугу менен бүтөт деп айтабыз. Калгандары баары бүттү. Азыр кээ бир кичинекей маселелер калды. Ошону 10 күндүн ичинде бүтүп алса, биз 2 айылдагы толугу менен бүттүк деп эсептесек болот. Жакшы, мына элибиз эми моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы колдоолорду алып жатты. Баарыны биз мына көрүп, билип байкап аттык. Ушул мамлекет тарабынан ошо жарандарга материалдык колдоолор боюнча дагы сөз кылсак да, ушул компенсация маселеси, финансылык колдоолор канчалык деңгээлде жүргүзүлдү? Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Мамлекет тараптан дагы көптөгөн акчалар бөлүнүп, мына биринчиден үйлөрүн куруп берди, 2 айылды толугу менен бүтүрүп берди. Ошону менен бирге ошол жаңжалда жалпысынан бул Баткен району, Лейлек району менен биргеликте 29 социалдык объект жабыркаган. Бүгүнкү күндө мына 80% алар иштен бүттү. Бул жерде ошол мектептер бар, эң негизгиси мектептер бар, мына заманбап болуп бүтүп жатат. Бала бакчалар бар бул жерде, ошону ФАПтар бар, башка социалдык объекттер бар да. Бүгүнкү күндө 80% бүттү. Мына азыр эле мисалын айтсак, Баткен району Аксай айылында эле мына бала бакчаны тапшырабыз жакында деп турабыз. Мына 1 айга жетпей мектеп бүтөт деп жатабыз. Мына Көкташта жана Достук айылында мектептери уже мына бүтүп, мына үй эмеректерин киргизип жатышат. Буюрса ошону толугу менен жакында 1 айга жетпей ушулардын ачылышы болот. Мына акыркы эле ушул 1 сентябрда эле биз 1 сентябрда мектептерге, окуучуларга, мугалимдерге, ата-энелерге белек кылып 5 мектепти ачып бердик да. Мына 2022 жылдагы 1 сентябрда 5 мектеп, жаңы мектепти ачып бергенбиз. Ошону менен бирге көп жылдан бери салынып жаткан, мына 2021 жылы мен областын жетекчиси болуп келгенде 53 социалдык объект бар да. Көп жылдан бери курулуп келип жаткан, 8 жылда, 10 жылда бүтпөй жаткан ушундай объекттер бар эле. Мына президентибиздин тапшырмасы болду. Азыркы калып калган дагы көп жылдан бери бүтпөй келген бүт соц объекттерди 2024 жылы толугу менен бүтүргүлө 2025 жылы 1 январдан баштап укпайын мен деген ушундай тапшырманы койду. Азыр бул багытта дагы иштерди жүргүзүп жатабыз да. Баарыбызга белгилүү болуп, резонанс болуп кеткен бизде Баткен областындагы мектептер бар эле. Көп жылдардан бери бүтпөй, салынбай, балдар көчөдө окуп калган учурларда дагы болуп, интернет булактарында жайылып кеткен учурлар дагы болуп калды. Ошол мектептердин баарын бүгүнкү күндө мына салынып бүтүрүлүп атат. Алыскы тоодо жайгашкан айылдарды дагы мисалы бүгүнкү күндө мектептерди, жаңы мектеп, заманбап мектеп, ФАП, спорт залы менен мына бүтүп жатат. Мына азыр өзүңүз сөзүңүздө айттыңыз, мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевич 3 жолу Баткен областына келип кетти да, ошол коголаңдан кийинчи. Анан жакында эле мамлекет башчысы өзүңүздү кабыл алды. Мына ыйгар укуктуу өкүлдөрдүн арасынан биринчи болуп ушул сизди өзгөчө кабыл алып,
ушул жолугушуу болуп өттү. Кабыл алуусунда эмне туурасында сөз болду, ушу боюнча дагы элибизге айтып койсоңуз ушу. Мурунку жумада өзүңүздөр билгендей биздин өлкө башы мени кабыл алды. Биздин өлкө башы өз сөзүндө айткандай, Кыргызстан мамлекет Баткенден башталат деп айтпадыбы? Ошондуктан Баткенге өзгөчө көз карашта да мени дайыма менден талап кылып келет. Ошон менен бирге биздеги Баткендеги болуп жаткан кырдаалды дайыма көзөмөлгө алып келет бул кишичи. Башка региондорго караганда мен ойлоймун Баткендеги өзгөчө азыркы учурда карайт депчи. Ошондо мен кабыл алуусунда болдум. Бул биринчи кезекте элдердин бүгүнкү күндө жашоо абалын сурады. Бул калыбына келтирүү жумуштарды өзгөчө ушуга көңүл буруп жатат. Ошону менен бирге сус объекттерди сурап кетти. Кандай маселе бар, эмне болуп жатат. Өз сөзүндө айтып кетти. Баткенге биз дагы кошумча биз жардамдарды беребиз. Баткендин өнүгүүсүндө толук биз жардамдарды берип туруп, биз Баткен областын өнүктүрүшүбүз керек деп. Ушундай маселелер каралды. Ошону менен бирге албетте Баткен обласы бул экономикадан тышкары бизде коопсуздук маселе бар. Бул боюнча да бир канча сөздөрдү айтып кетти. Ар бир маселе дипломатиялык жолдор менен чечилсин деп туруп, биз мамлекетте чегара чечилбеген маселелердин баарын биз чечип алышыбыз керек деген ушундай сөздөрдү болду. Биздин эң негизгиси бул биздин Баткен облусу өзгөчө көңүл бурганын мен билдим. Ошон менен бирге бир канча тиешелүү тапшырмаларды дагы коюп кетти. Жакшы. Абдыкерим Карбекович, мына чегара жаңжалында жабыркагандардын арасында өзгөчө мына ишкерлер да болду да. Ишкерлерди өзүңүз билесиз, алар кредит менен иштеп, өздөрүнүн өндүрүшүнө эми гана бутуна тургузуп, ушундай бир өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан, алар да бир топ жабыркады. Ошол биздин ошол чегара аймактарындагы ишкерлерди мамлекеттик колдоолор туурасындагы айтып берсеңиз. Биз обласыбызда экономиканы кантип өнүктүрөбүз? Бул биринчи кезекте бул биз ишкерлерди колдоо көрсөтүшүбүз керек. Канчалык ишкерлер биздин обласыбызда көп болсо, ошончолук биздин экономикабыз, ошончолук биздин элибиз иш орун менен камсызданат да. Миграция ушуну менен токтойт да. Ошондуктан акыркы жаңжалдарда мына биз бүт санап чыктык. Ошон менен ишкерлер менен өзүнчө иштедик. 514 ишкерибиз жабыркаптыр. 514 ишкер жабыркаптыр. Анын ичинен 378 ишкердин насыясы бар экен. Мамлекет жалпысынан 36 миллион акчаны ушул жоюп берди насыяларды. Андан тышкары ошол жердеги ишкерлерге албетте мыйзамдуулугун карап 300 миң сомдон акча берди. Бүгүнкү күндө дагы биз жеңилдетилген жеңилдетилген акчаларды берилип жатат бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан мына ишкерлер өздөрү билет. Экономика министрлиги ишкерлер менен Баткен областынын ишкерлер менен өзүнчө иштеген. Алардын канча зыян тарткандарын баарын санап чыкты. Көптөгөн колдоо көрсөтүлдү биздин ишкерлерге. Мындан ары дагы албетте биз ишкерлерди колдоо көрсөтүшүбүз керек. Анан бизде айтып жатабыз азыр инвестицияны тартуу боюнча дагы азыр бир канча жумуштарды өткөрүп жатабыз. Бирок мен акыркы сөзүмдө дагы айтып жатамын. Бул дагы инвестиция дагы бул коопсуздук маселесине байланышып калат. Буну дагы биз туура түшүнүшүбүз керек. Инвесторлор көп келип жатат. Айланып, тегеренип, моундай жасайбыз деп өздөрүнүн планын кылат. Аягында, мындайча айтканда, баары токтоп кала албай атат да Баткен областындачы. Бирок биз аракет кылып жатабыз инвесторлорду тартканга. Бирок өзгөчө басым коюп атабыз биз ички инвесторлорго, ушул жердин белдүү жигиттерине, ички ишкерлерге биз басым коюп, ошолорду иштетип, ошону менен бирге ошол ишкерлер аркылуу биз кошумча иш орундарды ачып берип жатабыз да. Ошондуктан мен айтып кетти элем, ишкерлердин да бир канча жолугушууларды өткөрдүк, мамлекет тараптан жакшы колдоо болду деп.
мамлекет тарабынан колдоо демекчи, мына Баткен областын өнүктүрүү боюнча 500 миллион акча каралбады. Ушул акча боюнча дагы айтып берсеңиз, бул кайда жумшалмакчы, эмне максатта ушул акча бөлүндү? Бүгүнкү күндө алар иштетиле баштадыбы ушул боюнча? Баткен областынын өзгөчө статусунун алкагында бул мыйзамда дагы каралган 500 миллион ар бир жылы Баткен областына бөлүнсүн деп. Жыл сайын. Жыл сайын. Ошондуктан азыркы күндө биздеги түшкөн 500 миллион түшкөн акчаны биз райондорго жана мэрияларга бөлүп бердик. Атайын бул боюнча өнүктүрүү кеңеши түзүлгөн. Өнүктүрүү кеңешке бул бүт биздин мамлекетибиздеги министерство ведомстволордун биринчи орун басарлары кирген курамасына. Ар бир долбоорду ошол 500 миллиондон акча ар бир долбоорду ошол карап чыгат. Ал жерде жогорку кеңештин депутаттары бар, Баткен областынан чыккан жогорку кеңештин депутаттары дагы курамасына кирет. Ар бир долбоорду биз карап чыгып, район, шаарлар боюнча кылып, биз аны даярдап туруп, биз министрлер кабинетинин төрагасына сунуш кылабыз. Ошонун негизинде жумуштарды алып барабыз да. Ошондуктан биз азыркы учурда акчаны, түшкөн акчаны биз райондорго, мэрияларга бөлүп берип жатабыз. Токтоосуз алар өзүнүн долбоорун өз тартибинде ишке ашырууда. Азыркы күндө ошо 500 миллиондон иштеп жаткан ишканалар бар, ачылган ишканалар бар. Мына жакында эле биз пландаштырып атабыз. Аркы жумада деп пландаштырып атабыз. Лилек районунда 4 ишкананы биз ачабыз. Андан тышкары 3 ишкананы дагы бир айдан кийин ачабыз деп пландаштырып атабыз. Баткен районунда 4 ишкананы дагы ачабыз деген, бир айдын ичинде ачабыз деген азыр пландаштыруу бар. Пландары бар. 500 миллионун түшүмүн мындайча айтканда алып баштадык. Бирок бул жерде биз ыкчамыраак иштешибиз керек. Бул жерде биз адистер болуш керек экен. Анткени 500 миллионду биз мындай максаттуу колдонушубуз керек да. Бул жерде дагы бир канча маселелер бар. Эртеге мына 15 сентябрь күнү эле саат 16-да ошол 500 миллион алкагында берилген акчанын алкагында дагы бир кошумча жыйын өткөрүп жатабыз. Биз азыр буга өзгөчө мындай көңүл бурушубуз керек. Анткени көрүп жатасыздар, 500 миллион боюнча мына жогорку кеңеште сөз болуп жатат, элдин арасында сөз болуп жатат. Ошондуктан бул жердеги райондордун башчылары, шаарлардын мэрлери буга өзгөчө көңүл буруп жумуштарды жүргүзүш керек. Мына бүгүн сиздин иш графигиңиз өтө тыгыз жүрүп атат, бирок ошол убактыңыз чектелүү экенине карабастан бизге маек курууга келип бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Мына көрсөтүүбүз дагы соңуна чыгып атат. Акырында ушул биздин бүгүнкү маегибиз ушул чек арада орун алган жаңжалдын 1 жыл болуп калыптыр. Ошонун алкагында соңунда болуп атат. Анан мүмкүн элге кайрыла турган, айта турган дагы сөзүңүз болсо, бир убакыт берсек сизге. Мен биринчиден чоң ыраазычылыгым менен Баткен элине, анткени бүгүнкү күндө баарыбыз бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди туура түшүнүп, ишке аракет кылып жатабыз. Кайсы жерде кандай маселе болсо дагы мен областтын жетекчиси катары мага түшкөн арыздардын негизинде мага кайрылган адамдардын маселеси боюнча мен сөзсүз түрдө мен көңүл буруп ошону ишке ашырып маселени чечүүгө толугу менен аракет кылам. Анткени ынтымак болбосо биз эч качан алдыга жыла албайбыз. Ошону менен бирге биз албетте Баткен областында мен каалайт элем тынчтык болсо, чек ара тезирээк чечилсе, өнүгүү болуп кетсе. Ошондуктан биз тынчтыкты дагы сактап калганга аракет кылабыз. Мына биздин өлкө башчы дагы айтып жатат, бүт маселени биз мамлекеттин кызыкчылыгын сактап, сактоо менен бүт маселени дипломатиялык жол менен чечкиле деп. Биз албетте бул тараптабыз, биз ошого дагы дипломатиялык жол менен чечкенге аракет жасайбыз. Бүт маселени бирдикте тынчтыкты сактап калууга толугу менен бүт күч аракетибизди мындай жумшайбыз. Ошону менен бирге мына бүгүнкү күндө күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери баардыгы күнүмдүк эле тартипте кызматты аткарып жатат. Кырдаал бүгүнкү күндө жалпысынан тынч болуп саналат. Кечээ күнү эле биз мына коңшу өлкө менен өкүлдөрү менен дагы жолугушуп келдик. Ошондуктан Баткен областына мен тынчтыкты сактап калууга ошону менен бирге баарына мен ыраазычылыгымды билдирип кетем. Бирдик
бирликтеги ынтымакта иштеп жатканыбызга. Анан негизги болуп урматтуу Баткен тургундары жана ушул Баткен областындагы чек арада бизге чеп болуп турган аскер кызматкерлери, алыстан келген биздин азаматтар ушул мекенди коргоп, жалпысынан элди коргоп ушул биздин Баткен чек арасында турушат. Ошолорго чоң ыраазычылык билдирүү менен мына былтыркы, мурда жылкы жалпы эле ушул чек арадагы батырларча курман болгон биздин эр азаматтарыбызга мен жакын туугандарына, үй бүлөлөрүнө, досторуна, жердештерине терең дагы бир жолу көңүл айтамын. Мындан ары биздин Баткен областында тынчтык болсун, жаңжал болбосун, өнүгүү болсун, чек арабыз дайыма бек болсун. Рахмат, сиздин да ошо жеңил эмес күжүрмөн ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чек ара маселелерине байланышкан актуалдуу маек берүүбүз ушуну менен соңуна чыгат. Бүгүн биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдыкарим Карбекович болду. Саламатта калыңыздар.